Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн дагы катталуучуларыбыздын биринин көптөн бир суранычы менен 2019-жылы чыккан Томирис тасмасын көрөбүз. Окуя биздин заманга чейин 6-кылымда азыркы Орто Азия аймагында болгон деп айтылат. Анда эмесе көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, акырындан тасмага өтөлү. Прольется кровь. Досум, эгер сиз бизди Россия жергесинен көрүп жаткан болсоңуз, бул маалымат кулагыңызга күмүш сырга болсун. Т-банк бул 18 жылдан бери иштеп келе жаткан белгилүү Тинькофф банктын жаңы аталышы. Банктын 40 миллионго жакын кардарлары бар. Алардын 1 миллиондон ашыгы Россияда иштеп, жашап жаткан Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары. Эмне үчүн мекендештерибиз бул банктын картасын тариздешет? Анткени Т-банк онлайн банк. Башкача айтканда анын кеңселери жана бөлүмдөрү жок. Ошондуктан картаны колдонуу абдан ыңгайлуу. Анткени мурда кеңсеге барып кезекке турууну талап кылган бардык операцияларды эми бир топ жеңил аткарса болот. Мисалы сиз Т-банктын Black картасына акчаңызды каалаган банкоматтан комиссиясыз сала аласыз. Белгилүү бир банктын банкоматын көп убакыт издөө кереги жок. Каалаганын тандаңыз. Ошондой эле Т-банк картаңызды башка банкоматтан акысыз жана комиссиясыз толуктай аласыз. Накталай акчаны комиссиясыз Т-банктын банкоматтарынан гана эмес, башка банкоматтардан да чыгара аласыз. Азыр карталар өлкөбүздүн жаратылышы менен чектелген дизайнда чыгарылат. Карасаңыз кандай сонун. Айтмакчы, Т-банк тиркемеси жана колдоо кызматы кыргыз, өзбек жана тажик тилдеринде иштейт. Абдан ыңгайлуу. Сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүп, Т-банктын Black дебюттук картасын тариздеңиз жана анын баардык артыкчылыктарын колдонуңуз. Тасманын башында орто кылымда жашаган ислам ойчулу Аль-Фараби сөз баштайт. Ал грек тарыхчысы Геродот айтып берген Томирис жөнүндө окуяны жаза баштап, барактарына түшүргөнчө биз дагы окуянын кандай болгондугун түшүнө баштайбыз. Биздин заманга чейинки 6-кылым Персия хандыгы күчкө толуп турган мезгил. Персиялыктар дээрлик дүйнөнүн жарымын басып алып, Египет менен түндүк тарапты гана баса элек болчу. Ал түндүк тарапта сактар жана массагеттер жашап, алар Каспий деңизинин Алтайга чейинки аймакты ээлеп турушкан. Окуянын башталышында Орто Азия аймагында массагеттердин башчысы Спаргап адамдары менен аңчылыкка чыгып, чоң эле бугуну өлтүрүп жакшы олжого жетет. Бирок алар аңчылыкка алакысы Акибаттар жашаган аймакка билбей эле кирип алышыптыр. Ошондуктан алдынан Акибаттар чыгып алар менен согуша кетишип, массагеттер жеңгени менен Спаргаптын жакын адамдарынын бири өлүп калат. Бул убакта Спаргаптын аялы толготуп төрөөсү башталып, Спаргап адамдар менен кайтып келип аялынын бул убакта төрөп бүтүп калгандыгын көрөт. Анда аялы күйөөсүнө карап, сен эркек бала болушун аябай кааладың, бирок мен кыз гана төрөй алдым. Кызымдын атын Томирис койдум деп төрөөсүнөн катуу кыйналгандыктан көз жумуп калат. Уулду болом деп күтүп жүргөн Спаргап кантсе дагы кызын жакшы көрүп, аны папестеп чоңойтуп, апасынын жоктугун билдирбей мээримин төгүп тарбиялайт. Бул убакта Спаргап башка аялга үйлөнгөнү менен Томириске көп көңүл буруп, аны ар дайым машыктырып, мушташканды үйрөтүп турчу. Бир күнү Томиристин түшүнө коркунучтуу жанды кирип алып атасына чуркап барып, аны ойготуп жаткан кезде эле ызы чуу башталат. Көрсө массагеттердин башчысы Спаргапты жок кылып ордун ээлейбиз деп, өзүнүн эле адамдары Кавас менен Куртун көтөрүлүш жасашыптыр. Алар Спаргаптын экинчи аялынан төрөлгөн балдарды дагы өлтүрүп салышып, бирок Спаргап адамдарынын бири Хараспка Томиристи дайындап, бул жерден качып кеткиле деп бир топ адам качып кеткенге жетишип калышат. Ошентип качып кеткендер аттары менен көп жол жүрүшүп, кайда барышын билишпей, Харасп бир чечимге келип токойлордун биринен жай алууну көздөй башташат. Бул токойдо ал жерде жашагандар каргышка калган токой деп эч кимиси киришчү эмес. Ошондуктан каармандарыбыз убактылуу болсо да ал жерде жашап турууну чечишет. Ошентип алардын кадимкидей жашоосу башталып, кичинекей кепелерди куруп алышып, Харасп дагы жөн жүрбөй Томиристи жана кичинекей балдардын бардыгын машыктырып, аларга аңчылыкты үйрөтүп, Томирис жаатканды дагы өздөштүрө баштайт. Ошентип арадан бир топ жыл өтүп, Томирис машыгууну дагы аңчылыкты дагы башкаларга караганда жакшы отурса атасы үчүн өч алууну гана көздөп жашап калат. Күндөрдүн биринде талаада каармандарыбызды бейтаныш адам байкап калгандыгын көрөбүз. Ошол эле күнү Томирис Хараспка келип, сиз бул жерде убактылуу болобуз деп айттыңыз эле го. Биздин болсо жашаганыбызга көп болуп кетти. Атам үчүн өч алышым керек да. Бул жерде жөн эле жүрө беребизби? Мен андан көрө кетемин деп эле атын минип таарынгандай болуп кетип калат. Томирис аты менен алыс эмес жерге барып кеч кирип кеткендиктен уйкуга кетип, буга чейин атасына кол салардан мурда көргөн түшүн дагы бир жолу көрө баштайт. Ал эртеси ойгонуп кеткен мезгилде ызы чууну угуп, кайрадан мурдагы жашаган журтуна барып, ал жерде Харасп менен келген адамдардын бардыгынын өлгөндүгүн көрөт. Харасп жарадар болуп калгандыктан каарманыбызга акыркы сөзүн айтып, алар бизге билгизбей кол салышты деп бул дүйнө менен кош айтышып кете берет. Эми Томирис тинчини чындап эле катуу келди окшойт.
Ал кол салгандардын артынан жетип барып бардыгын чекеден өлтүрө баштап, бирок душмандардын саны көп болгондуктан өзү дагы катуу жаракат алат. Кантсе да келгендердин бардыгын өлтүрүп, өзү акыркы күчү менен атка олтуруп, өзүн жоготуп аттын үстүндө жатып калган кезде аты баскан бойдон кете берет. Бир кезде эле каармандарыбыздын алдынан топтолгон жалаң кыздардан турган жоокерлер чыгат. Алар Тамиристин кыз экендигин көрүп дароо эле өздөрү менен кошо алып кетишип, уруусу жайгашкан журтка барып Тамиристи дароо эле даарылай башташат. Бул кыз жоокерлерден турган топ Савраматтар деп аталчу. Алардын тартиби боюнча аял киши жоокер болуп күйөөгө тийиш үчүн 3төн кем эмес душман өлтүрүш керек экен. Ошентип арадан бир канча күн өтүп каарманыбыздын жанына Сардана деген кыз келип, аны дароо эле Савраматтар уруусунун башчысын алып барат. Уруу башчысы каарманыбыздын колундагы шакекти көрүп, сенин массагеттерден экендигиңди түшүндүм. Атаң Спаргапты жакшы таанайт элем, чыныгы баатыр адам болчу. Биз сени өзүбүзгө кошуп коргоого калабыз. Сенин бирок бул жакта экениңди эч ким билбеши керек деп айтып, каарманыбыздын Савраматтардын арасындагы жашоосу башталып, кыздарга кошулуп тез эле көнүшүп кетет. Тамирис кыздар менен кошулуп машыгып, ал жерде дагы көптөгөн ийгиликтерди көрсөтүп, бул кыздардан турган жоокерлер тез-тез кошуна урууларга кол салып турушат экен. Бирок Тамириске бул жоруктар анча деле жаккан жок. Анткени ал кол салынган жердеги кичинекей кыйлап турган кыздарды көрүп, өзүнүн кичинекей кезин эстечү. Күндөрдүн биринде Савраматтардын башчысы уулду болуп, ал жерден майрам башталып, алар айлана чөйрөдөгү уруу башчылардын бардыгын жентек тойго чакырышат. Ал жерге массагеттердин башчысы болуп калган Кавас менен Куртун дагы келип, каармандарыбыз буга чейин кол салып тоноп кеткен Харизмиттердин дагы башчысы келет. Бул учурда атасын өлтүргөндөрдү көрүп калган каарманыбыз өзүн араң эле кармап турду. Бир кезде Сардана аны өзү менен алып кетип, сага бир сулуу жигитти көрсөтөм деп, күрөшкө чыгып жоломонго окшоп атаңдашын оңой эле жеңип койгон Аргун деген баланы көрсөтөт. Көрсө бул баатыр Дах уруусунун башчысынын баласы экен. Анын баатырлыгына Тамиристин дароо эле көзү түшүп, каарманыбызды аттын үстүндө жаны таамай аткандыгын көрүп, Аргундун дагы көзү түшүп калат. Ал эле эмес уруу башчылары дагы Тамиристин жанын атканына суктанышты. Бир кезде Кавас Савраматтардын башчысына өздөрүнүн талабын айтып, сенин жоокерлериң Харизмиттерге кол салып тоноп кетишиптир. Харизмиттердин массагеттер менен достоштугу бар. Ошондуктан бул нерсеңди токтотпосоң жазаңды аласың деп ал жерден кетишет. Көрсө бул Кавас менен Куртунун Харизмиттерге жан тартып жаткандыгынын себеби, алар Спаргапка көтөрүлүшкө чыгып өлтүргөн кезде Харизмиттер жардам бериптир. Анда Савраматтардын башчысы аларга кол салуу болордугун түшүнүп, дароо эле каарманыбызды чакырып, эми сен өч алууга мезгил келди. Биз массагеттерге каршы согушка чыгабыз. Сен Кавас менен Куртунду өлтүрүп өз элиңе чындыкты айтсаң, алар сени кабыл алышат. Анткени сенин атаң уруу башчысы болгон башчылык сага калыш керек десе, Тамирис аябай кубанып, мен ушунча күттүм эле, эми жаза алыш күнү келди деп аттанышат. Ошентип эки тарап согуш талаасына келишип, Тамирис алдыга чыгып эле кыйкыра баштайт. Мен массагеттердин ханы болгон Спаргаптын кызымын. Бир кезде бул эки чыккынчы менин атамды өлтүрүп салышкан. Алар Харизмиттер менен достошуп, кызыкчылыгына көнүп жатышат. Бирок массагеттер эркин адамдар. Биз эч качан башкалардын айтымы менен жашабайбыз деп Кавасты дагы Куртунду дагы өлтүрүп салат. Анда массагеттердин арасынан Кавас менен Куртундун гана баласы кызы учууга түшүп, калгандары ордунан жылбай, башчыларынын бири келип Тамиристин алдында башын ийип, алардын өздөрүнүн ханы катары кабыл алат. Ошентип Тамирис кичинекей кезинен кеткен үйүнө кайрадан кайтып, Кавас менен Куртундун үй бүлөсүн карматып, бул чыккынчылардын үй бүлөсүн куулап жибергиле. Алардын аталары Харизмиттер менен байланышта болчу, ошолор менен барып жашашсын. Мындан кийин көзүмө көрүнбөсүн деп кичинекей балдар кыздары менен кошуп куулап жиберип, кичинекей кезинде атасы олтурган такка барып көзүнө атасынын элеси түшөт. Андан соң каарманыбыз биринчи эле атасы көмүлгөн мүрзөгө барып, мен сага кайтып келдим, сен үчүн өчүмдү дагы алдым деп атасы менен сүйлөшкөндөй болот. Бирок Тамиристин тынчтыгы көпкө деле уланган жок. Анткени алыс эмес жерден Харизмиттер согушка аттанып калышкан. Бул убакта массагеттер, Савраматтар жана Аргундун атасы башкарган Дах уруусу үчөө бириккендиктен согуштун тактикасын ойлонуп чыгышып, келе жаткан душмандарга күтүлбөгөн жерден кол салышат. Ансыз деле бири-бирин жакшы көргөн Тамирис менен Аргун согушта биринин артын бири коргоп, убакыттан пайдаланган Аргун Тамиристин ошол жерде колун сураганга жетишет. Ошентип каармандарыбыз тарап жеңишке жетип, той дагы башталып кетти. Эми бул өмүр бою машыгып, мушташа берип, колдору эркектей болуп калган Тамиристи кантип аял кылары белгисиз. Бирок эки каарманыбыз үйлөнгөндөн кийин бактылуу болуп жашап калышат. Арадан жылдар өтүп, алар балалуу болушуп, чоң баласынын атын атасыныкындай Спаргап деп коюп, Аргун балдарын машыктыруу менен алек болуп, массагеттердин ханы болуп калган. Бул убакта персиялыктардын аймактары дагы чоңоюп, күндөрдүн биринде каармандарыбызга элчи келип, өзүн тааныштырып, менин атым Кубар, мен персиялыктардын ханы болгон улуу Кирдин атынан келдим. Ал сиздерге ысык саламын айтып, достугун сунуштап жатат. Анткени персиялыктарга сиздердин аймагыңыздардан өтүп соода менен алектенгенге тынчтык керек. Бул белектер Кирдин атынан деп көптөгөн алтындарды жана кылыч берет. Анда сүйлөшүүдөн кийин Тамирис Аргунга кайрылып, бул жерде бир нерсе таза эместей. Анткени дүйнөнүн жарымын басып алган Кирге биздин достугубуздун эмне кереги бар? Мен бул перстерге ишенгим келбей эле турат десе, Аргун ага жооп берип, сен көп кабатыр
албай эле кой, мен анын чакыруусун кабыл алып Вавилон шаарына барып бетме-бет жолугайын. Улуу балабыз Паргапты дагы алып алайын, ал жолугуучулардан сабак алсын. Кантсе жолугушуп бир чечимге келебиз деп эртеси күнү аттанып жолго чыгышат. Каармандарыбыз ошентип 2 ай дегенде ал мезгилдеги эң бай деп эсептелген Вавилон шаарына жетип келишет. Мы рады с тобой увидеться, персидский царь. Кир дароо эле Аргунга өзүнүн сунушун айтып, мен дүйнөнүн дээрлик жарымын басып алдым. Бирок Египет менен көчмөндөр жашаган аймак дагы деле кол астымда эмес. Ошондуктан экөөбүз биригели дагы дүйнөнү толугу менен эле басып алалы. Жериңер кенен болот десе, Аргун ага жооп берип, бизге азыркы жерибиз деле жетиштүү. Мен сунушуңду кабыл албаймын, анан дагы эсиңде болсун, эгер биз жака козголо турган болсоң, кыргыз деген көчмөндөр жашайт, алар катыганын катыгын берет деп ал жерден чыгып кетет. Анда Кирге Губар сөз баштап, менин сунушум, сиз бул Аргунду дагы баласын дагы өлтүрүп салыңыз. Ошондо анын аялы жесир калса, аны менен келишим оңоюраак болот. Алардын жоокерлери бизге толугу менен өтсө, Египетти басып алганга мүмкүнчүлүк ачылат десе, Кир бул нерсеге макул болуп, Аргунду келген жоокерлери менен перстер тамак аш берип сыйлай башташат. Ошол замат эле Тамирис уктап жаткан кезде анын түшүнө дагы бир жолу буга чейинкидей коркунучтуу түш кирип, көрсө Вавилондогу каармандарыбызга перстер кол сала баштаптыр. Анда келгендер бир аз болсо дагы жооп бергенге аракет кылышып, бирок алдары жетпей, Аргунду дагы баласы Спаргапты дагы ошол жерде өлтүрүп салышат. Бул убакта жамандык болгонун түшүнгөн Тамирис Вавилондон келгендерди күтө баштайт. Анда Губар төөгө 2 маркумду жүктөп алып ал жака келип, биз жолдо бара жатсак башка көчмөндөр бизге кол салып, күйөөң менен балаң каза болуп калды. Ошондуктан жок дегенде денесин жеткирип берели деп алып келдик деп жакшылык кылгансып ар кайсы сөздөрдү айтып, бул нерсенин бардыгын көрүп турган Тамирис калп экенин анык эле сезип жаткан. Бирок ал кантсе дагы өзүнүн алсыздыгын көрсөтпөй, эл жок жерде ыйлап, журттагылардын бардыгы каармандарыбызды акыркы сапарга узатуу аземине даярданып, Аргунду дагы Спаргапты дагы жерге беришет. Кийин Тамирис Персиядан келгендерди элдин алдына алып чыгып, булар менин күйөөм менен баламды өлтүрүп коюп, дагы мага келип алып калп айтып жатышат. Анан дагы Персиянын ханы болгон Кирге баш ийишибиз керек экен. Бирок булар көчмөндөр эркиндикти жакшы көрөрүн билишпейт окшойт деп эле Губарды ошол жерде өлтүрүп салат. Калгандарын тирүү калтырып, ханыңарга менин кылганымды жеткирип койгула деп айтып, муну уккан Персиянын ханы буга чейин Египетти алам деп жаткан оюнан кайтып көчмөндөр тарапка жөнөйт. Бул убакта Тамирис ал жердеги сактардын уруу башчыларынын бардыгын чогултуп, жакында бул жака перстер бастырып кирип бардыгыбызды жок кылышы мүмкүн. Алар бир эле менден өчө алышпайт, көчмөн аттуулардын бардыгын кырышат. Ошондуктан сактар бардыгыбыз биригели да татыктуу каршылык көрсөтөлү. Кыргыздар бекеринен күч биримдикте деп айтпайт десе, башкалар каарманыбыздын сөзүнө көнүп, чогулуп алып кеңешип согуштун тартибин түзө башташат. Анда Тамирис, биз арабыздан 100 эң мыкты жоокерлерди топтойбуз да аларды өзүнчө бир бөлүккө бөлөбүз. Анткени алар согушта перстердин башчысы Кирдин башын алыш керек. Бул жолу согуштун угун такыр башка жака бурабыз деп тартибин толугу менен түшүндүрүп берип, бул убакта перстер жеңишибизге эч кандай тоскоолдук болбойт деп ишеничтүү сүйлөшүп, биздин саныбыз эки эсе көп деп эч нерседен камсанабай жатышкан. Бир күн эле Тамиристин түшүнө жанагы жырткыч дагы бир жолу кире баштайт. Бирок бул жолу Тамиристин жанында кылыч болгондуктан ал мушташууга камданып, аракетинин артында жырткычты өлтүрүп салды. Ошентип согуш күнү келип, душмандар чоң талаада бири-бирин карап туруп калышат. Анда Тамирис желдеттердин алдына чыгып, биз көчмөндөр эркин элбиз. Бул жерлерди бизге ата-бабаларыбыз эркин жашагыла деп калтырып кеткен. Биз кантип ушул жерлерди душмандарга алдырып коебуз? Анда эмесе кеттик деген бойдон душмандарды көзөп чуркап жөнөшөт. Каармандарыбыз буга чейин түзүп алган тартип боюнча алар душмандарга жакын калганда душмандар дагы ордунан жылып, катарын жоготкон кезде эки жака бөлүнүп эле артка кайтышат. Анда душмандар дагы алардын артынан куулап эки жака тарашып, ошол замат эле перстердин ханы Кирдин башын жулганга тандалган 100 жоокер орто менен чуркап жөнөйт. Муну алыстан карап турган Кир алардын түз эле өзү жака чуркап келе жаткандыгын байкап, өзүнүн ишенген эң эле күчтүү жоокерлерин алдыга салат. Ошентип кагылышуу катуу башталып, Кирди коргогондор азая баштагандыгы байкалып, Кирдин жанына жоокерлеринин бири келип, сиз бул жерден кетпесеңиз болбойт, коопсуздугуңуз үчүн чара көрөлү десе, Кир анын сөзүнө жооп берип, мен эч качан душманга тескери караган эмесмин, азыр дагы карай турган оюм жок деп ордунан жылбай коет. Бирок ушул сөздөр Кирдин эң чоң катачылыгы болду окшойт. Анткени Тамиристин тандалган жоокерлери Кирди коргоп тургандардын бардыгын жок кылышып, арасынан Тирас деген жоокер перстердин ханы менен бетме-бет келет. Ошентип Тамиристин ою ишке ашып, жоокерлердин аздыгына карабай биринчи Кирди өлтүрүп, анын олтурган жерин өрттөп жиберген кезде перстер артка кайта баштайт. Анда душмандын башын алган Тирас башты көтөрүп келип каарманыбызга көрсөтсө, ал Кирдин алынган башын карап, сен ушул убакка чейин канга такыр тойбодуң. Мына эми биз сени тойгоздук деп желдеттердин алдында жеңдик деп кыйкыра баштайт. Достор, ушундай мүнөттөр менен тасмабыз дагы аягына чыгат. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, биз дагы ата-бабабыздан калган жерди эч кимге бербей тикебизден тик туралы.